Кылым карыткан улустун майрамы болгон Улуу Нооруз майрамы күн менен түн теңелгенде 21 мартта салт катары чыгыш, анын ичинде кыргыз элинде майрамдалып келүүдө. Борбор калабыздагы Супара этно эс алуу борборунда бул майрам өзгөчө шааниде өттү. Күн менен түн теңешкен бул 21 март Нооруз майрамы чыгыш элинде жаңы күн деп атап келишет. Албетте Нооруз майрамы 1000 жылдар бою өзүнүн жөрөлгөсү менен сакталып, кыргыз элинде жакшы майрамдалууда. Анда эмесе майрамды бирге көрсөк. Бүгін 21 март Нооруз күнү же болбосо жаңы жыл деп аталат. Ошон үчүн кыргыз элин, кыргыз журтун, Кыргызстанды ушул Нооруз майрамы менен куттуктайт элем. Биринчиден тынччылык болсун, экинчиден молчулук болсун, үчүнчүдөн токчулук болсун. Анан ар бир үй бүлөгө чоң бакыт талай каалайт элем. Сөзүбүз баарыбыз колго жасалган нукура кыргыздын салттуу кийимдери да. Бүт баары колго жасалып, колго тигилип, эдечек. Биякта болсо машинеге да тигилген эмес, бу көйнөктөр өзүбүз тигип, өзүбүз даярдап, жерге көрүп, чөп чыгат дейт. Бүчүрлөр байлап, баарыбыз ошол кыргыз элине жакшылыктарды алып келсин, ушул жаңы жылыбыз куттуу болсун. Ал эми карысы бардын ырысы бар дегендей, Карачыгач айыл өкмөтү жаздан аманчыктык деп кан чыгарып, мал союп, улуу адамдарды ак дасторкон четине чакырып, сыйлоону салт кылып алышкан. Көкжар айыл өкмөтү боюнча 1,5 миңден ашыгыраак түтүн жашайт. Анан быйыл биз кичине бир өзгөчөлөнүп, баягы кээде айтып калчу эле да, карыларчы, биз баягы укпай калат экенбиз, үйдөн укпай калат экенбиз депчи. Анан ошол биз ушул айылдагы 65 жаштан өйдө карылардын баарына тең чакыруу каттарын берип, ушул чакырып, ушул айылыбызда Нооруз майрамын белгилеп отурабыз. Нооруз майрамы бул Орто Азияда байыркы түрк элдеринин эң байыркы майрамы десек болот. Ушул Нооруз майрамы бул тирүүлөрдүн майрамы деп белгилет. Анткени себебиден баягы кыштын ызгардуу күндөрүнөн чыгып, анан ушул жаздын келиши менен жаңылануу жана бул баягы мусулмандардын календари боюнча бул жаңы жыл дегенди билдирет да. Чындыгында баягы жер жарылып, көк чыгып, жылда кичине өзгөчөлүктөрдү кылабыз. Анткени себеби деген бир жылы биз жалаң ушул элдердин айылдардын ичинде бөлүп берип, ыргесе форматында өткөргөнбүз. Андан мурункусунда баягы өзүбүз ушул баягы эстрадалык ырчыларды камтыган кылып өткөзүп, ушу жылда өзгөчөлүктөрбүз. Анан быйыл болсо мынакей Супара этно комплекси менен биргеликте өткөзүп атабыз. Анткени себеби деген чогуу баягы этно программаларды коюп, анан өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүн биздин Көкжар айылында ушул бала бакчабыз жана айылдагы апаларыбыз ушул 5 баланы бөлүү аземин өткөрүшүп, ушул сценка, кичинекей театральный сценка кылып беришти. Жана бизде ушул Билим Бишкек KG деген ушул мектеп бар. Ушул мектептен биздин ушул жетектеген Аманова Роза Асановна, биздин Кыргыз Республикасынын эл артиси, ал дагы келип өзүнүн шакирттери менен келип ушул жерде баягы ыр тартуулап, куттуктоо кылып кетти да. Майрамы болуп атат. Бул ата бабалардан калган чоң майрам. Биздин Орто Азиялык чыгыш элинин окумуштуулары жаз менен күн, жазда ушул күндө күн менен түндүн теңелишин эсептеп отуруп, мына жаркыраган жаз келерин, кош айдоо чыгарын, эгин-тигин эгилерин баардыгын байкашып, ушул күндү Нооруз майрамы кылган экен. Ушул майрамыңар кут болсун. Дайым ушул майрамда тынччылык болсун, мындан ары элибиз, журтубуздун баардыгы токчулук болсун. Даны көп болуп, дасторкону мол болсун нанга. Мындан ары элибизде, журтубузда баардыгында жакшы тынччылык болсун. Биздин эл башчысы эмилдеген азаматыбыз бар, ушул жакшы организовать этип, жаштардын улгайган кишилерди баардыгын тең бирдей алып келип туруп, бул жерде биз көңүлүбүздү ачып концерт берип, бүт ушунчалык ыраазычылыгыбызды билгизебиз. Үйдө отуруп, азыр концертте ырдаган кишилерди, тиги буларды көрүп,
Биз үйдө отурган кишилер көзүбүздөн жаш агып кетти. Ушундай организовать этип жылкынын эти, койдун эти, куйруктарын келип бизге ушунчалык ыраазычылыгыбызды билдиргим келет да. Күтүп отурабыз дайыма жаңы жылды кандай өткөзөрүн билебиз. Анан кийин баарыбыз үй бүлөбүз менен, бала чакабыз менен баарыбыз ушул жака келдик. Анткени жылуу ушундай приятно, концерти да болот, баардык оюндар да болот. Рахмат. Норуз майрамыңыздар менен ушу Норуз бүгүнкү жаңы жыл, жаңы күн эл журтка жаңы тынччылык алып келсин, токчулук алып келсин, молчулук алып келсин. Элибизде дайыма жакшылык болуп, элибиз агарып көгөрүп, ушу көк чыгып, адат ушу көк менен кошо көгөрсүн, элибизде тынччылык болсун. Өзүбүздүн ушундай ынтымагыбыз бар, ушу боз үйдү айыл өкмөт Эмил Акжолтоевич ушу ортолукка алган. Идиш аяктарыбыз, эки боз үйүбүз ушуну атайын ушу эл үчүн деп, элдиге кызмат кылып, ушу Эмил Акжолтоевич ушуну алган. Ушу боз үйүбүз аябай жакшы. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, ушул жерге элдер келип тамак ичип, качан болсо ушу кыргеселерде, концерттерде, майрамдарда ушу боз үйлөрдү бизге тигип берет. Биз аябай сыймыктанабыз ушу өзүбүздүн улуттук ушундай жакшы үйүбүз үчүн. Ушундай сакалдуу кишилер чакырып сыйлашып жылда. Бuyakta oyun zoktordu uyushturishат. Ошол баарын жакшылык каалайм, ушу кыргыз элиме өркүндөп өссүн. Саамалыктын жүрүшүндө кыргыздын төркүн төстө көз жоосун алган Кийиз дүйнө коомдук фондунда иштеген чебер ууз айымдардын колунан жасалган улуттук кийимдери көрсөтүлдү. Биз буга чейин 5 жыл аралыгында бизге кездешкен тарыхый тастыкталган элечектерди бүгүн кайрадан көрсөттүк. Карап көрсөк, биз буга чейин баягы башында билесиңер да, баягы ар кандай болот, бирөөнү билип кыласың, билбей кыласың, кийимдери бир нерсеси жетишпей калат. Анан биз ушул кыздарды кийинткен себебибиз дагы ушул толук топтому менен да. Өзүңөр байкасаңар, сөйкө шакегине чейин ушул баардыгы кийимдери ошол айымакка ылайыкташкан, ошол элечекке ылайыкташкан. Көргөзмө бүгүн ушундай 13 түр элечекти көрсөттүк. 13 түр элечектин ар бири артында маалымат турат. Же болбосо бир район турат, же областтын эли турат. Себеби бул жакта мургаптык эжелерибиз, уздарыбыз көрсөтүп берген, Алар районунан көрсөтүп берген элечектин түрлөрү бар. Келечекте биз ойлойбуз, дагы да болсо элечектин түрлөрү чыгат. Быйыл көбүрөөк Нарын областында жана Ысык көл областында иштеп жатабыз. Буга чейин Талас областында иштегенбиз, Токтогулда иштегенбиз. 5 элечектин түрүн таптык. Биз сыймыктанчу жана элге көрсөтүп мактанчу жумушубуз ушул. Улуттук кийимдерди кийген айчырайлуу кыздар меймандар менен жекеле сүрөткө түшүп гана тим болбостон, кызыккандар үчүн ар бир кийимдин тарых таржымалына кененирээк токтолуп айтып берип жатышты. Бул элечек Ош областына тиешелүү элечектин бир түрү. Бул болжол менен Найман урусуна таандык элечек. Кара Суу районунун тургуну 1996 жылкы Мария апанын көргөзүүсүндө оролгон элечек. 12 метр макмал кездемеси оролгон. Биз бул жактан кийим көргөзүп чыкканда адамдар башкача эмоция менен бөлүшкөнү бизге абдан жагымдуу болду. Биз муну дайыма кийип жүрсөк деген кыялда калдык. Өмүрдү күткүн өмүрүң турбас төгүлбөй, өткөрүйсең аңдысыз ай, бир күнчө калар көрүнбөй. Өткөрүйсең аңдысыз ай, бир күнчө калар көрүнбөй. Бүбү Хадича апанын айтымында бала кезинде Норуз күнү апалары арча түтөтүп, көжө жазап, күн чыккандан батканга чейин сүмөлөк бышырып, жылдан аман чыктык деп өзгөчө белгилеп келгенин эскерип өттү. Мен бала кезде көргөндө биз эми айылда чоңойгонубузга байланыштуу, айылда, биздин айылда үйгө жакын жерде мазар бар эле. Ошого барып жыл ажыратабыз. Норуз деп ар бир үй арпа кууруп, сокуга жанчып тазалап, чоң көчө жасашат эле. Коюн алып барып союшат эле ошол жерге. Анан кечке ошентип ойноп эле, ушу жакшы тилектерди айтып, арчадан ысырык салышып, кечке ошентишет эле. Ошо мазарга баягы улуу апаларыбыз шүрмөнчөк топчуларын салышат эле, тиленип. Анан балдарды мазарды жакын келбегиле, көп кыйкырбагыла мазардын жанынан. Мазардын ээси бар десе, эми анда балалык кез бирөө карап тургандай сезип жүрүпбүз. Көрсө ата бабаларыбыз ошондой
ыйык жерлерди өзгөчө көп теберүүн кылбай ыйык сактап келишкен экен. Арбаңыздар каада күтүп салсактаган касиеттүү кыргыз калкым. Мына бүгүн Норуз майрамы деп жаңылануу майрамында бардыгыбыз ушинтип чогулуп алып жакшы тилектерди айтып, ошондо дагы ата-бабалардын колдонгон каада салтынан ашыкча чыкпай, ошондой жакшы шаан шөкөт менен жаңы жыл тосулуп атат. Эми бул көчмөн элдеринин ичинен кыргыз элинде байыртадан ушу ата-бабаларыбыз сактап тосуп келе жаткан жаңылануу Норуз майрамы, жаз майрамы деп келишкен, улустун улуу күнү деп ошол майрамдар уланып келе жатат укумдан тукумга. Ошондой эле Норузду бекеринен жаңылануунун майрамы деп атабаса керек. Бүгүнкү улуу майрамдын урматына кымыз, талкан, өрүк, сүмөлөк жана башка улуттук даамдардын аралашмасы менен жасалган кыргыздын өзгөчө балмуздактары балдарга тартууланды. Башында биз классикалык мороженыйды эле чыгаралы деп ойлогонбуз. Анан чыгарып жатып эле ушу Калманбетов Тынчтык деген агабыз бар, Таластын кулууну болот. Ошол агабыз ушу улуттук азыктардан чыгарып көрбөйлүбү деп идея сунуш кылды. Биз аны колдоп буюрса. Анан башында кымыз жана сары майдан жасалган. Команда түптөлүп отуруп, ушугу талкандан, чөбөгөдөн, сүзмөдөн да жасап көрдүк. Бүгүнкү мына өзүңүздөр көрүп аткандай эле бүгүнкү майрамдын урматына сүмөлөктөн дагы жасап отурабыз. Өзүңүздөр көргөндөй элге абдан жагып, жакшы кабыл алууда. Буюрса, ушул жылы эң ири долбоор ашканы турат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары. Буюрса, биз 80ден ашуун өлкөлөрдүн өкүлдөрүнө ушул биздин улуттук этно балмуздагын тартуу кылганга даярбыз. Албетте, Норузду улуттук даамдарсыз элестетүү кыйын. Супара эс алуу комплексинин ашпозчулары унутулуп калган баглан козунун этин, таш үстүндө бышыруу ыкмаларын көрсөтүп берүү менен кыргыз даамдарын чет элдик меймандарга жарнамалашты. Ата-бабаларыбыз колгончу охотниктер. Аңгылоо чыкканда. Койдун куйругу менен майланат. Асканын ташы. Бул 450-500 градуска чейин ысыйт. Бышкан болсо 15-20 мүнөттө өшөт. Козунун эти, кабыргасы, кан тооктун эти, жашылчалар менен. Канча убакытта пишат? 15-20 мүнөттө. Бияктан үйрөнгөнбүз супарадан. Көрүп элет. Канча козунун этин пишет? Ар кандай болуп калат. 10го чейин, 20 козуга чейин. Орусда кыргыз элиме каларым токчулук, молчулук. Өзүңүздөр көрүп тургандай Супара этно эс алуу борборунда жеке эле тамак аш эмес, ошондой эле кыргыздын ушу аркан тартыш деген улуттук оюндары көрсөтүлүүдө. Элдин маанайы абдан сонун. Арка сарыш деген кыргыздын улуттук оюндары. Эки улутка бөлүнүп ойноп атабыз. Конечно, кыргыздар утат. Оюндар көп болду. Биз азыр күрөш оюну болду, улак тартыш оюну болду, жаатуу оюндар болуп атат. Ошо ар кандай кызыктуу көп оюндар болуп атат. Андан тышкары дагы кыргыз элин майрамыңар менен куттуктайм. Норус майрамыңар кут болсун. Жаш балдардын аруу сезиминдей тазалыкта арнаган Норус майрамында мутурайган бөбөктөр аркан тартып, таяк тартышып, селкинчектеп жана башка кыргыздын улуттук оюндарын бериле ойноп, чер жарышканын жана эс алуу күндөрү кызыктуу өтүп жатканын жашырышкан жок. Аркан тартыш, жатышмай, күрөш, каникул жакшы өтүп атат. Майрамдар менен. Я пришел сюда с папой отдыхать, праздновать Норус. Мне понравились игры здесь, сүмөлөк, еда. Мен аркан тарттым, мен де неме ойнадым немени. Бар, жакшы бар.
сон ойнакен. Жүргүнү шаңды шаңдагай, балдары соны кыргыздын, эли сонун балдары. Мен Токтогулдан келдим. Бул жака каникулдан. Нооруз майрам сонун болуп атат, жакты мага. Бул жактан аркан тартыш ойнодум, таяк тартыш ойнодум. Нооруз майрамы мага жакты. Апам менен келдим. Арзыкан көңүлүң жумшак эй жаздайсың. Арзыкан бейлиң келгиң ою каздайсың. Көйкөлүп басыба жүргөнүң көлдөгү сүзгөн каздайсың. Улуттук кийимдерди кийген кыргыздын шайыр жаштарынын шаңдуу ырлары албетте кийимди болбосун кайдыгер калтырган жок. Эл ичи өнөр кенчи дегенде өзүңүздөр байкап тургандай, биздин жашнакай таланттуу кыздарыбыз, уулдарыбыз өзүнүн элдик ырларын тартуулап, элдин маанайын мыкты көтөрүүдө. Анда эмесе Нооруз майрамыңыздар куттуу болсун деп бүгүнкү берүүбүздү аяктамакчыбыз. Ошентип күн менен түн теңелген Нооруз күнү жаш кары дебей шаңга бөлөнүп, түркүн дүйүм тамактарды дасторконго жайнатып, пейилди кенен ачуу менен кыргыз эли улутка карабай ынтымакта улуу Нооруз майрамын өткөрүп алышты. Сөзүбүздүн соңунда арулукту, тазалыкты, жаңыланууну даңазалаган бул майрам элибизге ынтымакты, берекени тартууласын демекчибиз.